Кара сүрөттүн сыры. Экинчи бөлүм. Эски заводдогу оюн. Аскар конверттин четин акырын айырып, ичиндеги 4 бүктөлгөн кагазды сууруп чыкты. Кагаз саргыч тартып, четтери эскирип калган экен. Андан нымдын, чаңдын жана күйгөн майдын аралаш жыты сезилди. Аскар баракты жазып, көк сыя менен жазылган кыска катты үн чыгарбай окуп чыкты. Эгер кара сүрөттүн сырын билгиң келсе, бүгүн түнкү саат 11-де эски заводко кел. Жалгыз кел. Милицияга айтсаң, чындык түбөлүккө жоголот. Каттын аягында кол тамга жок болчу. Болгону оң бурчунда кичинекей кара так турду. Сыя төгүлүп кеткендей көрүнгөнү менен Аскар жакшылап караганда анын тегерек эмес экенин байкады. Ал 4 бурчтуу сүрөттүн көлөкөсүнө окшош эле. Аскар кагазды терезеге жакындатып, жарыкка кармады. Барактын аркы бетинен билинер-билинбес дагы бир белги көрүндү. 17. Ошол санды көргөндө анын жүрөгү бир саамга токтоп калгандай болду. 17-кампа. Эски заводдогу жабык имарат. Мараттын бөлмөсүнөн табылган ачкычта да дал ушул сан жазылган. Эмне деп жазыптыр? Деди арт жагында турган Нурбек. Аскар дароо жооп берген жок. Катты кайра бүктөп, конвертке салды. Бөлмөдө оор жымжырттык орноду. Сыртта шамал күчөп, эски терезенин айнектери калчылдап жатты. Болот эшиктин жанында туруп, Аскарды тиктеп калды. Дагы бир коркутуубу? Деди ал. Бүгүн түнкү 11-де эски заводко чакырып жатат. Ким? Жазган эмес. Милицияга билдиребиз, деди Нурбек чечкиндүү түрдө. Билдирбегиле дептир. Болот мыскылдуу жылмайды. Демек, сөзсүз билдириш керек. Мындай кат жазган адам сенин жалгыз барышыңды эмнеге каалайт? Сырын айтып бериш үчүнбү? Аскар катты чөнтөгүнө салып жатып. Балким ал мени өлтүргүсү келет, деди жай гана. Же кимге ишенип жүрөгүмдү текшергиси келет? Нурбек ага жакын басты. Сен барбайсың. Барам. Аскар, бул капкан. Капкан экенин билем. Анда эмнеге барасың? Аскар столдун үстүндө жаткан кара сүрөткө карады. Сүрөттөгү 3 адамдын жүзү даана көрүнүп турчу. 4-үнчү адамдын бети атайын чийилип, кара сыя менен толук жабылган. Алардын артында эски заводдун башкы имараты көрүнүп турган. Сүрөттүн төмөн жагында өчүп бараткан жазуу бар эле. 17 октябрь 1984 жыл. Анткени эмне болгонун билбесек, Маратты таба албайбыз, деди Аскар. Самат Жолдошов эмне үчүн жоголгонун да билбейбиз. Жалгыз барбайсың, деди Нурбек. Катта так жазылып турат. Кат жазган киши бизди көрбөйт деп ойлойсуңбу? Аскар жооп бербей калды. Чынында эле катты ким жеткиргенин эч ким байкаган эмес. Конверт жабык бөлмөнүн ичинен табылган. Эшик кулпулуу болчу. Терезе сыртынан темир менен бекитилген. Демек, катты таштаган адам алар келгенге чейин бөлмөнүн ичинде болгон. Же бөлмөгө башка жол менен кирген. Аскар эски шкафты, дубалдарды жана шыпты дагы бир жолу карап чыкты. Бурчтагы жыгач тактайдын үстүндө жаңы чаң жок экенин ошондо гана байкады. Ал тактайды кармап тартты. Тактай кыймылдаган жок. Бирок анын төмөн жагынан ичке кара жип чыгып турган. Муну көрдүңөр беле? Деди Аскар. Нурбек менен Болот жакын келишти. Аскар жипти тартканда дубалдын ичинен майда кагаз түйүнчөк түшүп кетти. Болот аны көтөрүп, сыртындагы жазууну окуп калды. Аскарга. Нурбек дароо Аскарды карады. Бул адам сенин келериңди алдын ала билген.
Түйүнчөктүн ичинен кичинекей темир ачкыч чыкты. Ачкычтын сабына кызыл боек менен дагы ошол сан жазылган: 17. Түнкү саат 10го жакын Аскар үйүнөн чыкты. Асманды калың булут каптап, ай көрүнбөй калган. Көчөлөрдө адамдар сейрек, алыстан иттердин үргөнү гана угулат. Кара сүрөттү ал күрмөсүнүн ички чөнтөгүнө салган. Темир ачкыч оң чөнтөгүндө болчу. Нурбек менен Болотко заводко жакындабагыла деп катуу эскерткен. Бирок алардын сөзүнө толук ишенген жок. Эски завод шаар четинде жайгашкан. Совет мезгилинде бул жерде айыл чарба техникаларынын тетиктери чыгарылчу. Завод жабылгандан кийин имараттар кароосуз калган. Эл арасында ал жер тууралуу ар кандай сөздөр айтылып жүрчү. Кээ бирөөлөр түнкүсүн заводдун ичинен жарык көрүнөт дешчү. Башкалары эски станоктор өзүнөн өзү иштеп, добуш чыгараарын айтышчу. Аскар андай сөздөргө ишенчү эмес. Бирок бүгүн заводдун караңгы имараттары алыстан көрүнгөндө анын ичин белгисиз кооптонуу басты. Башкы дарбаза жарым-жартылай ачык экен. Жерде жаңы дөңгөлөктүн изи жатты. Аскар отуруп колу менен издин четин кармады. Топурак али кургай элек. Бул жерге жакында эле машина келген. Ал дарбазадан өтүп короого кирди. Сол жакта сынган терезелери бар 3 кабаттуу башкы имарат турду. Оң тарапта узун кампалар катар тизилген. Биринчи кампада номер жок. Экинчисинде боегу өчкөн 12 саны көрүнөт. Аскар дубалды бойлой басып жөнөдү. 14 кампа, 15 кампа, 16, 17 кампанын эшиги башкалардан айырмаланып турду. Кулпусу жаңы, ал эми эшиктин туткасы чаңсыз экен. Аскар саатын карады. 11ге 3 мүнөт калган экен. Ал чөнтөгүнөн ачкычты алып кулпуга салды. Ачкыч эч кыйынчылыксыз бурулду. Эшик ачылганда ичинен муздак аба урду. Кампанын ичи караңгы. Аскар фонаригин жандырып тегерекке жарык чачты. Бош жыгач кутулар, дат баскан темирлер, полдо үзүлгөн электр сымдары. Кампанын так ортосунда жалгыз олтургуч турду. Олтургучтун үстүндө эски кассеталык магнитофон бар экен. Анын жанында бир барак кагаз жатты. Аскар акырын басып барып кагазды алды. Анда бир эле сүйлөм жазылыптыр. Кассетаны ук, бирок артыңды караба. Аскар кыймылдай албай туруп калды. Кампанын арт жагынан өтө жай дем алгандай үн угулду. Ал үн шамалдан чыккандай да сезилди. Бирок шамал мынчалык бир калыпта дем албайт эле. Аскар фонарикти артка бурууга аз калды. Ошол учурда магнитофон өзүнөн өзү иштеп кетти. Кассетанын тасмасы айланып, динамиктен шуулдаган үн чыкты. Андан кийин эркек кишинин чарчаңкы үнү угулду. Бүгүн 17 октябрь 1984 жыл. Аскар демин ичине катты. Бул Самат Жолдошевдин үнү болушу мүмкүн эле. Магнитофондогу адам бир нече секунд унчукпай калды. Андан соң сөзүн улады. Биз төртөөбүз сүрөткө түшкөн күнү баары башталган. Башында муну жөнөкөй кырсык деп ойлогом. Бирок заводдогу өрт кокустук болгон эмес. Тасма шуулдап, үн бир азга үзүлдү. Документтерди өрттөшкөн. Бир адам өлгөн. Дагы бир адамдын аты тизмеден өчүрүлгөн. Эгер мен жоголуп кетсем, кара сүрөттү тапкыла. Сүрөттөгү жүзү чийилген адам.
Магнитофондун үнү күтүлбөгөн жерден токтоду. Кассета айланып жатты, бирок үн чыккан жок. Аскар магнитофонго эңкейип, үнүн көтөрүүгө аракет кылды. Ошол учурда анын артындагы эшик катуу жабылды. Аскар чоочуп бурулду. Эшиктин алдында эч ким жок. Ал чуркап барып тутканын тартты. Эшик сыртынан кулпуланган. Аскар аны ийини менен түрттү. Пайдасыз. Кампанын ичин кайрадан магнитофондун шуулдаган үнү каптады. Андан кийин баягы үн дагы бир жолу угулду. Бул жолу мурдагыдан да жай жана түшүнүксүз сүйлөп жатты. Сүрөттөгү жүзү чийилген адам өлгөн эмес. Аскар кыймылсыз калды. Ал арабызда жүрөт, деди магнитофондогу үн. Эң коркунучтуусу анын ким экенин баарыбыз билебиз. Бирок эч кимибиз айтууга батынган эмеспиз. Тасма кайрадан үзүлдү. Кампанын үстүндөгү темир аянтчадан кадамдардын үнү чыкты. Бирөө акырын басып бара жатты. Аскар фонаригин өйдө багыттады. Жарык темир тосмолорду, чаң баскан түтүктөрдү аралап өттү. Бирок эч ким көрүнгөн жок. Ким бар? Деп кыйкырды Аскар. Жооп болгон жок. Ал жерде жаткан темир таякты колуна алды. Кадамдардын үнү анын так үстүнө келип токтоду. Бир нече секундтан кийин жогору жактан ак конверт түштү. Аскардын бут алдына келип түштү. Конверттин сыртында кара сүрөттү чыгар деп жазылыптыр. Аскар шашпай күрмөсүнүн ичинен сүрөттү алды. Аны жарыкка кармаганда сүрөттүн бетинде мурда болбогон нерсени байкады. Жүзү чийилген 4-адамдын көкүрөгүндө кичинекей төш белги бар экен. Аскар сүрөттү көзүнө жакындатты. Белгиде заводдун эмблемасы жана анын астында 2 тамга көрүнүп турду. БТ. Аскар бул тамгаларды кайдан көргөнүн эстөөгө аракет кылды. Күтүлбөгөн жерден үстүндөгү аянтчадан адамдын үнү угулду. Сүрөттү тескери кара. Үн атайын өзгөртүлгөндөй каргылданып чыкты. Аскар сүрөттү оодарды. Арткы бетинде мурда байкалбаган жаңы жазуу пайда болуптур. Ал кара сыя менен жазылган. 4-өңөрдүн бирөөңөр калпайтып жүрөсүңөр. Бул эмнени билдирет? Деди Аскар өйдө карап. Караңгыда бирөөнүн көлөкөсү кыймылдады. Сен 3 адамды издеп жүрөм деп ойлоп жатасың, деди үн. Бирок 4-адам сени өзү издеп жүрөт. Марат кайда? Көлөкө жооп берген жок. Самат Жолдошев тирүүбү? Жогору жактагы адам темир тосмонун жанына келди. Фонариктин жарыгы анын бут кийимине тийди. Кара булгаары өтүк. Сол таманынын четинде ак боек бар. Туура суроо берип баштадың, Аскар, деди ал. Бирок кеч болуп калды. Кампанын сыртынан машинанын мотору гүрүлдөдү. Аскар эшикти дагы бир жолу түрттү. Ошол замат жогору жактагы жарык күйүп, кампанын ичи 1 секундка аппак болуп кетти. Аскар көзүн колу менен жапты. Жарык кайра өчкөндө үстүндөгү адам жок болчу. Бирок анын ордунда темир тосмого жип менен байланган дагы бир эски сүрөт калды. Аскар жакын жердеги тепкич менен өйдө көтөрүлдү. Сүрөттү чечип алып, фонарик менен кармап карады. Анда жаш Самат Жолдошев, Марат жана дагы 2 адам эски заводдун алдында турушкан. Бул кара сүрөт тартылган күндөгү эле адамдар болчу. Бирок бул сүрөттө эч кимдин жүзү чийилген эмес.
Төртүнчү адамдын жүзү даана көрүнүп турду. Аскар аны көргөндө колундагы фонариги титиреп кетти. Анткени сүрөттөгү төртүнчү адамды ал тааныды. Ал адамды Аскар бүгүн эле көргөн. Аны менен бир бөлмөдө сүйлөшкөн. Ага ишенип, заводко келерин айткан. Аскар сүрөттүн арткы бетин оодарды. Ал жерде жаңы жазылган бир гана сүйлөм бар экен. Сен жалгыз келген жоксуң. Ошол учурда кампанын төмөн жагынан эшик ачылганы угулду. Аскар деп Нурбектин үнү жаңырды. Кайдасың? Аскар сүрөттү жашырып тепкичке карай кадам таштады. Бирок Нурбектин артынан дагы бир адам кирди. Анын кара булгаары өтүгүнүн сол таманында ак боек бар эле. Нурбек кампаны карап кайра кыйкырды. Аскар, сен бул жердесиңби? Аскар темир аянтчанын үстүндө кыймылдабай турду. Анын көзү Нурбектин артындагы адамдын бутунда эле. Кара булгаары өтүк сол таманынын четинде ак боек. Дал ошондой өтүктү бир нече мүнөт мурда жогору жакта турган белгисиз адам кийип жүргөн. Бирок азыр Нурбектин артында болот турган. Аскар сүрөт түкүрмөсүнүн ичине катып, колундагы темир таякты бекем кармады. Бул жердемин, деди ал. Нурбек фонаригин өйдө багыттады. Эмне кылып жүрөсүң ал жакта? Силер эмнеге келдиңер? Сен бизди укмак белең, деди Нурбек. Жалгыз келип, дайынсыз болуп кетсең эмне кылмакпыз? Болот үн каткан жок. Ал кампанын ичин шашпай карап жатты. Аскар тепкичтен акырын түшө баштады. Ал бир кадам сайын анын оюнда бир гана суроо айланып жатты. Болот жогору жактагы адам беле? Бирок бул мүмкүн эмес сыяктуу. Эшик сыртынан кулпуланган. Нурбек менен Болот азыр гана киришти. Же Болот башка жол менен чыгып, андан кийин Нурбекке кошулуп келгенби? Аскар жерге түшкөндө Нурбек анын жанына басып келди. Жакшысыңбы? Жакшымын. Кимдир бирөөнү көрдүңбү? Аскар Болотко карады. Көлөкөсүн гана. Болот кашын түйдү. Эркекпи? Үнүн өзгөртүп сүйлөдү. Эмне деди? Бул жерде эмне болгонун сурады. Болгон ошолбу? Аскар дароо жооп берген жок. Болоттун суроосунда кызык бир шашылыштык бар эле. Ал Аскардын эмне укканы мүмкүн болушунча тезирээк билгиси келгендей. Нурбек жердеги магнитофонду көрдү. Бул иштедиби? Ооба. Эмне жазылыптыр? Самат Жолдошевдин үнүнө окшош. Болот биринчи жолу чочуп кеткендей болду. Саматтын үнүн сен кайдан билесиң? Аскар ага тик карады. Мен анын үнү экенин айткан жокмун, окшош дедим. Болот бир саамга унчукпай калды. Мен жөн гана сурадым. Сен аны таанычу белең? Жок. Анда эмне үчүн анын үнүн сурап жатасың? Анткени сен Самат тууралуу мурда айттың. Нурбек экөөнүн ортосундагы чыңалууну сезип, азыр талашканын токтоткула. А дегенде бул жерден чыгалы, деди. Болот кампанын арт жагына жарык түшүрдү. Эшикти ким кулпулады? Белгисиз адам. Ал кайда кетти? Жогору жакта болгон. Болот темир аянтчага көз чаптырды. Ал жактан башка чыгуу жок. Демек бирөө бар. Алар үчөө кампаны издей башташты. Темир аянтчанын артында дубалга жакын чоң желдеткич түтүк бар экен. Анын капкагы жаңы эле ачылгандай кыйшыйып калыптыр. Нурбек капкакты тартып көрдү. Ичинен караңгылык жана муздак аба сезилди. Адам баччудой экенин экен, деди ал. Аскар түтүктүн четин колу менен кармады. Темирдин үстүндөгү чаң сүрүлүп калган. Төмөн жагында ак боектун майда күкүмдөрү жатты. Ал үн катпай Болоттун өтүгүнө кайра карады. Болот муну байкап калды.
Эмне болду? Өтүгүңдөгү ак боек кайдан жуккан? Болот бутун көтөрүп карады. Сырттагы дубалдан болсо керек. Кайсы дубалдан? Дарбазанын жанында ак таш бар экен. Нурбек сыртка көз чаптырды. Мен андай таш көргөн жокмун. Болоттун жүзү өзгөргөн жок. Караңгыда байкабай калгандырсың. Аскар анын жанына жакын барды. Сен бул заводко мурда келгенсиңби? Жок. Кампаны кантип таптыңар? Нурбек тапты. Нурбек дароо башын чайкады. Жок. Сен оң жактагы кампаларга баралы дедиң. Болот ага бурулду. Анткени номерлер ошол жакта болчу. Дарбазадан киргенде номерлер көрүнгөн эмес. Кампада кайрадан оор жымжырттык орноду. Болоттун жүзүнөн биринчи жолу тынчсыздануу байкалды. Силер мени эмнеге суракка алып жатасыңар? Аскар күрмөсүнүн ичиндеги сүрөттү кармады. Ал сүрөттү азыр чыгарса, баары ачык болушу мүмкүн эле. Бирок жогору жакта турган адамдын жүзү сүрөттөгү болотко окшош болгону менен ал сүрөт 30 жылдан ашык убакыт мурда тартылган. Азыркы болот болгону 35-тердеги адам. Сүрөттөгү киши азыр кеминде 60 жашта болуш керек. Демек, ал болот эмес. Бирок анын атасы болушу мүмкүн. Же жакын тууганы. Аскар сүрөттү азырынча көрсөтпөөнү чечти. Биз кетишибиз керек, деди ал. Нурбек магнитофонду көтөрүп алды. Муну ала кетебиз. Болот дароо каршы чыкты. Тийбегиле, бул далил болушу мүмкүн. Ошон үчүн алып барабыз. Милиция келсин. Аскар аны сынагандай карады. Сен өзүң милиция чакыргың келеби? Болот жооп берген жок. Ошол учурда кампанын сыртынан катуу добуш угулду. Темир нерсе жерге кулагандай болду. Үчөө тең эшикке бурулушту. Аскар биринчи болуп сыртка чыкты. Короодо эч ким көрүнбөйт, бирок алар келген машинанын алдыңкы айнегине бир нерсе кадалып турган. Кичинекей бычак. Бычактын учу менен айнекке ак кагаз бекитилиптир. Нурбек кагазды алды. Анда кызыл сыя менен үчөөнүн бирөө заводдон чыкпайт. Бул кимдин оюн соогу? Деди Болот ачууланып. Аскар заводдун чатырларын карап чыкты. Караңгылыктын ичинде бир көлөкө башкы имаратты көздөй чуркап өткөндөй болду. Тигил жакта, деди ал. Аскар көлөкөнүн артынан жөнөдү. Нурбек анын артынан кыйкырды. Жалгыз барба. Бирок Аскар токтогон жок. Ал сынган эшиктен башкы имаратка кирди. Ичинде күйгөн майдын жана ным баскан кагаздардын жыты бар эле. Полдо айнек сыныктары, дат баскан тетиктер чачылып жаткан. Алдыңкы коридордун аягында эшик жабылганы угулду. Аскар ошол жака чуркады. Коридордун дубалдарында эски жумушчулардын сүрөттөрү илинип турган. Көпчүлүгүнүн жүзү чаңдап көрүнбөй калган. Бир сүрөттүн алдына келгенде Аскар аргасыз токтоду. Анда заводдун мыкты кызматкерлери тартылган экен. Сүрөттүн төмөн жагында алардын аты жөнү жазылыптыр. Аскар фонаригин жандырганда биринчи катарда 4 киши турган. Самат Жолдошев, Марат Асанов, Каныбек Турдубаев жана Бакыт Токтосунов. Аскардын көзү акыркы ысымга кадалды. Б.Т. Кара сүрөттөгү төш белгинин астындагы тамгалар. Б.Т. Бакыт Токтосунов. Сүрөттөгү адам азыркы Болотко абдан окшош эле. Ошол учурда Аскардын артынан кадам угулду. Ал дароо бурулуп, темир таякты көтөрдү. Менмин, деди Нурбек. Анын артынан Болот чуркап кирип келди. Аскар дубалдагы сүрөттү
көрсөттү. Бул адамды тааныйсыңбы? Болот жарыкка жакын келип сүрөттү карады. Анын өңү дароо кубарып кетти. Жок, жакшылап кара. Тааныбайм дедим. Сага окшош экен. Мага окшогон адамдар көп. Аскар сүрөттөгү жазууну көрсөттү. Бакыт Токтосунов. Болот бир кадам артка кетти. Нурбек аны карады. Сенин фамилияң да Токтосунов эмеспи? Болот эриндерин кысып турду. Ооба. Бул ким? Атам. Сөз коридордун ичинде жаңырып кетти. Аскар унчукпай калды. Болот дубалдагы сүрөттөн көзүн албай: мен силерге айткан эмесмин, анткени мунун ишке тиешеси жок деп ойлогом, деди. Атаң ушул заводдо иштегенин билгенсиң, деди Аскар. Демек, бул жака биринчи жолу келип жаткан жоксуң? Бала кезде бир жолу келгенмин. Анда эмне үчүн калп айттың? Себеби силер мени дароо шектей баштамаксыңар. Нурбек ачууланып: сен калп айтканың үчүн эми андан да көбүрөөк шектүү болуп жатасың, деди. Болот аларга бурулду. Мен атамдын иштери үчүн жооп бербейм. Атаң азыр кайда? Деди Аскар. Өлгөн. Качан? 12 жыл мурда. Сөөктү өзүң көрдүңбү? Болоттун жүзү чыңала түштү. Эмне деген суроо бул? Кара сүрөттөгү жүзү чийилген адам өлгөн эмес деген үн уктум. Ал менин атам эмес. Муну кайдан билесиң? Болот жооп бере албай калды. Аскар сүрөттү күрмөсүнөн алып чыкты. Аны Нурбекке көрсөттү. Кара сүрөттүн башка нускасында Бакыт Токтосуновдун жүзү дагы да көрүнүп турду. Нурбек бир сүрөттү дубалдагы сүрөткө салыштырды. Бул ошол адам. Болот сүрөттү колуна алууга аракет кылды. Аскар дароо артка тартты. Тийбе. Бул сүрөттү кайдан алдың? Кампанын үстүнөн. Ал жерде ким берди? Сенин өтүгүңө окшош өтүк кийген адам. Болот бир саамга катып калды. Демек сен мени ошол жерде жүргөн деп ойлоп жатасыңбы? Азырынча эч нерсе ойлобойм. Болгону сен өтө көп нерсени жашырып жатасың. Болот дубалга жөлөндү. Анын үнү мурдагыдай ишенимдүү чыкпай калды. Атам өлөр алдында мени бир жолу ушул заводко алып келген. Түн болчу. Ал 17 кампадан бир темир куту алган. Үйгө барганда кутуну ачып көрдүм. Ичинде документтер жана кара сүрөт бар эле. Кайсы кара сүрөт? Ушуга окшош. Анан эмне болду? Эртең менен атам кутуну өрттөп салды. Сүрөттү да күйгүздү. Эмне үчүн? Мен сураганда бул сүрөттө тирүү адамдардан өлгөндөр көп деп жооп берген. Нурбек кашын түйдү. Бул эмнени билдирет? Билбейм. Атаңдын өлүмү кандай болгон? Деди Аскар. Болот терең дем алды. Машинасы тоодон кулап кеткен. Сөөктү көрдүңбү? Табыт жабык болчу. Анда атаң өлдү деп кантип ишендиң? Болот үн катпай калды. Ошол учурда коридордун аягындагы бөлмөдөн телефон шыңгырады. Үчөө тең бирөө Бакытка бурулушту. Эски заводдо электр жок болчу. Телефон кайра шыңгырады. Бир жолу, эки жолу, үчүнчү жолу. Алар үн чыккан бөлмөгө жакындашты. Эшиктин үстүндө «Директордун кабинети» деген такта илинип турган. Аскар эшикти акырын ачты. Бөлмөнүн ортосунда эски стол турду. Столдун үстүндө кара телефон. Телефондун жанында жаңы күйүп турган шам. Телефон дагы бир жолу шыңгырады. Аскар трубканы көтөрдү. Угуп жатам. А дегенде үн чыккан жок. Андан кийин эркек кишинин дем алганы угулду. Болот жаныңдабы? Деп белгисиз үн
Аскар Болотко карады. Сүрөт дагы көрсөттүңбү? Сен кимсиң? Телефондогу адам акырын күлдү. Болоттон сура. Атасы бала кезинде эмне үчүн Самат деп чакырган. Болоттун жүзү өзгөрүп кетти. Аскар трубканы катуу кысты. Марат кайда? Марат тирүү азырынча. Аны кайдан табабыз? Силер кечигип жатасыңар. Каяка барышыбыз керек? Сүрөттүн арткы бетин жарыкка кармагыла. Байланыш үзүлдү. Аскар дароо сүрөттү шамдын жарыгына жакындатты. Алгач эч нерсе көрүнгөн жок. Андан кийин барактын арткы бетинен май менен жазылган жашыруун сөздөр чыга баштады. Экинчи сүрөт мектептин эски архивинде. 1984-жыл 10-Б класс. Нурбек жазууну окуп бүтөөрү менен бул жерде мектептин эмне тиешеси бар, деди. Болот сүрөткө тиктеп калды. Атам заводко келгенге чейин мугалим болгон. Кайсы мектепте? Болот акырын жооп берди. Марат менен Самат окуган мектепте. Сырттан мотордун үнү угулду. Аскар терезеге чуркап барды. Короодо алардын машинасы ордунда жок болчу. Караңгы жолдо анын арткы жарыктары алыстап бара жатты. Машинаны ким айдап кетти? Деди Нурбек. Ошол замат Болот күрмөсүнүн чөнтөгүн кармады. Ачкыч менде болчу. Ал чөнтөгүнөн кичинекей кагаз чыгарды. Кагазды көргөндө үнү чыкпай калды. Аскар аны колунан алды. Анда Болот сенин чыныгы атыңды айтууга убакыт келди деп жазылып турган. Аскар кагазды окуп башын көтөрдү. Болот алардан көзүн алып качты. Сенин чыныгы атың ким? Деди Аскар. Болот көпкө чейин унчукпай турду. Андан кийин эшикти карап жай гана айтты. Менин атым Болот эмес. Коридордун караңгы тарабынан темир эшик шарт жабылды. Ал эми заводдун үн күчөткүчтөрүнөн белгисиз адамдын үнү жаңырды. Кош келиңиздер. Эми төртөөңөрдүн бирөөңөр ким экенин билүүгө аз калды. Аскар дароо коридорду карап чыкты. Биз үчөөбүз, деди Нурбек акырын. Болоттун өңү кубарып кетти. Демек бул жерде дагы бирөө бар. Ошол замат жарык өчтү. Заводдун ичи караңгылыкка чөгүп, алыстан темир эшиктердин кезеги менен жабылганын угулду. Биринчи эшик, экинчи эшик, үчүнчү эшик. Добуш улам аларга жакындап келе жатты. Сыртка чыгышыбыз керек, деди Нурбек. Алар келген эшикти түртүп көрүштү. Бирок ал сыртынан бекитилип калган эле. Аскар фонаригин күйгүздү. Жарык коридордун аягындагы дубалга түшкөндө ал жерде жаңы тартылган кара жебенин сүрөтүн көрдү. Жебе сол тараптагы тепкичти көрсөтүп турган. Анын астында бир гана сөз бар эле. Төмөн. Бул бизди кайдадыр жетелеп жатат, деди Нурбек. Башка жолубуз жок да, деп жооп берди Аскар. Болот болсо кыймылдабай туруп калды. Адегенде чындыкты айт, деди Аскар ага. Сенин чыныгы атың ким? Болот көзүн жерге салды. Үн күчөткүчтөн жай күлкү угулду. Айт, Эрлан, деди белгисиз адам. Алар сенин ким экениңди билүүгө тийиш. Нурбек таң калып Болотту карады. Эрлан? Болот оор дем алды. Менин чыныгы атым Эрлан Жолдошов. Аскардын колундагы фонарик бир аз төмөн түштү. Жолдошов? Ооба. Самат Жолдошовго кандай тиешең бар? Болот жооп берерден мурда көзүн жумду.
Ал менин атам. Коридордо жымжырттык орноду. Болот эми өзүнүн сырын жашыра албай калганын түшүндү. Мен 1984-жылы төрөлгөм, деди ал. Заводдогу окуядан 2 ай мурда апам төрөттөн кийин катуу ооруп калган. Атам бир нерсе болгондон кийин мени Бакыт Токтосунов багып алган. Анда Бакыт сенин атаң эмес беле? Деди Нурбек. Документ боюнча атам, бирок кан боюнча эмес. Эмне үчүн атыңды өзгөрткөн? Мени жашырыш үчүн. Аскар ага жакын басты. Кимден? Билбейм. Бакыт ата эч качан толук айтчу эмес. Болгону сенин Жолдошов экениңди билишсе, сени да табышат дечү. Анда эмнеге бизге башынан айткан жоксуң? Эрлан мурункудай каршылык көрсөтпөдү. Силердин ким экениңерге ишенген эмесмин. Биз да сага ишенбей калдык. Түшүнөм. Үн күчөткүч кайра иштеди. Абдан жакшы. Эрлан, эми атаңдын эмне үчүн жоголгонун да айтып бер. Эрлан башын көтөрдү. Мен билбейм. Калп айтпа. Мен чын эле билбейм. Үн бир нече секундка токтоду. Андан соң тепкичтен түшкүлө, болбосо бул имараттан тирүү чыкпайсыңар, деди. Аскар үн күчөткүчтү карады. Биз сенин буйругуңду аткарбайбыз. Жооп ордуна күйгөн зымдын жыты тарады. Нурбек шыпты карап, түтүн чыгып жатат, деди. Коридордун арт жагынан кара түтүн жайыла баштады. Бул жерди өрттөп жатат, деди Эрлан. Үчөө кара жебе көрсөткөн тепкичке чуркашты. Тепкич жер төлөөгө алып барды. Асты ным, дубалдары көгөрүп кеткен. Полдо эски суу түтүктөрү жатат. Коридордун аягында кичинекей темир эшик бар экен. Эшиктин үстүндө кызматтык өтмөк деп жазылып турган. Аскар эшикти ачканда сыртта муздак шамал урду. Алар заводдун арткы тарабындагы кургак арыкка чыгышты. Артында калган имараттын 2 кабатынан түтүн чыгып жатты, бирок жалын көрүнгөн жок. Бизди жөн гана шаштырыш үчүн түтүн чыгарган, деди Нурбек. Аскар заводдун чатырын карады. Караңгыда бир адамдын көлөкөсү турган. Ал үчөөнү карап колун көтөрдү. Андан соң имараттын артына жашынып кетти. Тигинде, деди Эрлан. Алар чуркап барганда эч ким жок болчу. Жерде болгону эски сүрөт жатты. Аскар аны көтөрдү. Сүрөттө мектеп окуучулары турган. Артында 1984-жыл 10-Б класс деген жазуу бар эле. Бир окуучунун жүзү бычак менен кесилип алынган. Сүрөттүн артында архивге баргыла, бирок силерден мурда барган адамга ишенбегиле деп жазылыптыр. Эски мектеп заводдон алыс эмес болчу. Алардын машинасын белгисиз адам айдап кеткендиктен үчөө жөө жөнөштү. Жолдо Эрлан үн катпай келе жатты. Аскар анын жанында басып, Бакыт Токтосунов сага дагы эмне айткан, деп сурады. Өлөрүнө бир жума калганда ал түн ичинде бөлмөмө кирип келген. Эмне деди? Самат тирүү болсо бир күнү сени издеп келет, деди. Анан мен атам өлгөн деп ойлочумун. Ага ишенген жокмун. Бакыт өзү эмне үчүн сени кээде Самат деп чакырган? Эрлан бир аз унчукпай калды. Айрыкча ичип алганда мени карап,
Самат, мени кечир дечү. Ал сени атаңа окшоштурган. Балким, же анын алдында кандайдыр бир күнөөсү болгон. Мектепке жеткенде түнкү саат 1ден өтүп калган эле. Эски 2 кабаттуу имараттын бир терезесинде жарык күйүп турган. Дарбаза ачык болчу. Мектепте ким бар? Деди Нурбек. Кароолчу болушу мүмкүн, деди Эрлан. Алар кире беришке жакындаганда эшик өзүнөн өзү ачылды. Ичинен 70-тердеги арык киши чыкты. Үстүндө эски күрмө, колунда чоң ачкычтардын тобу бар. Кимсиңер? Деди ал. Архивден бир нерсе текшеришибиз керек, деди Аскар. Түн ичинде архив текшерген ким бар? Эрлан алдыга чыкты. Карыя аны көргөндө катып калды. Колундагы ачкычтар жерге түшүп кетти. Самат, деди ал шыбырап. Эрлан демин ичине тартты. Мен Самат эмесмин. Карыя көзүн ушалап кайра карады. Жок, сен ага өтө окшош экенсиң. Мен анын уулумун. Карыянын өңү өзгөрдү. Эрланбы? Мени тааныйсызбы? Сени акыркы жолу бешикте көргөм. Аскар Карыянын жанына келди. Сиз кимсиз? Төлөгөн. Ушул мектепте 40 жылдан ашык иштедим. Мурда лаборант болчумун. Азыр кароолчумун. Саматты таанычу белеңиз? Ал менин окуучум болгон эмес. Бирок ушул мектепте окуган. Өжөр, адилеттикти сүйгөн бала эле. Төлөгөн аксакал айланага тынчсызданып карады. Силер бул жерге эмнеге келдиңер? Аскар ага кесилген сүрөттү көрсөттү. 1984-жылдагы 10-Б класстын архивин издеп жатабыз. Карыя сүрөттү көргөндө дароо артка чегинди. Бул сүрөттү кайдан алдыңар? Эски заводдон. Анда силерди да тааптыр. Ким? Төлөгөн Карыя жооп берген жок. Ал жерге түшкөн ачкычтарын шашылыш чогултту. Үйүңөргө кеткиле. Бизге архивди көрсөтүңүз. Ал жакта силер издеп жаткан жооп жок. Анда эмнеге коркуп жатасыз? Карыя Аскарды карады. Кээ бир жооптор адамды куткарбайт, балам. Тескерисинче өлүмгө жакындатат. Эрлан анын жолун тосту. Мен атамды издеп жүрөм. Төлөгөн аксакалдын көздөрү жашылданып кетти. Самат, силер ойлогондой жоголгон эмес. Анда ал кайда? Муну мен айта албайм. Эмне үчүн? Карыя коридордун караңгы жагын карады. Анткени ал мени дагы эле угуп турушу мүмкүн. Ошол учурда мектептин 2-кабатынан тактай кычыраган үн чыкты. Бирөө басып жүргөндөй болду. Нурбек фонаригин өйдө багыттады. Бул жерде ким бар? Дагы деди. Эч ким болбошу керек, деди Төлөгөн Карыя. 2-кабаттагы кадамдардын үнү архив жайгашкан тарапка кетти. Архив кайда? Деди Аскар. Карыя жооп бербей койду. Аскар тепкичти көздөй басты. Токтогула, деди Төлөгөн Карыя. Эгер кирсеңер, эч нерсеге тийбегиле. Эмнеге? Бүгүн кечинде силерден мурда бир адам келди. Үчөө тең токтоду. Кандай адам? Деди Эрлан. Узун бойлуу, кара пальто кийген, жүзүн көргөн жокмун. Архивге кирдиби? Ооба. Эмне издеп жүргөнүн айттыбы? Төлөгөн Карыя башын чайкады. Болгону 10-Б класстын альбомун сурады. Архив 2-кабаттын аягында жайгашкан экен. Эшиги ачык. Кулпусу сындырылган. Ичинде текчелер аударылып, кагаздар болго чачылып жатты.
Бирөө бул жерде шашылыштымкен, деди Нурбек. Аскар чаңдын үстүндөгү бут издерин карады. Бир чоң из, андан тышкары кичинерээк дагы бир из бар болчу. Бул жакта 2 адам болгон. Төлөгөн карыя эшиктин алдында туруп, мен бирөөсүн гана көрдүм, деди. Алар 1984-жылдагы документтерди издей башташты. Эрлан текчелердин төмөн жагынан боз түстөгү альбом тапты. Сыртында 1984-жыл 10-Б класс деп жазылган. Альбомдун биринчи бетинде класстын чоң сүрөтү бар эле. 30 окуучу, артында 3 мугалим. Аскар сүрөттү колундагы кесилген сүрөт менен салыштырды. Ушул сүрөт эле. Бирок альбомдогу сүрөттө эч кимдин жүзү кесилген эмес. Кесилген жерде турган бала арык, кара чачтуу экен. Анын көз карашы камерага эмес, жанында турган Самат Жолдошевке багытталган. Сүрөттүн астында окуучулардын аты жөнү жазылган. Аскар манжасы менен катар окуп чыкты. Самат Жолдошев, Марат Асанов, Кубанычбек Турдубаев. Андан кийин кесилген жүздүү баланын атына жетти. Айдар Сейитов. Айдар ким болгон? Деди Нурбек. Төлөгөн карыя бөлмөгө кирбей босогодо туруп калды. Ал бала заводдогу өрттөн кийин каза болгон. Сөөктү табышканбы? Расмий түрдө табылган. Расмий эмес түрдөчү? Деди Аскар. Карыя жооп берген жок. Эрлан альбомдун кийинки бетин ачты. Ал жерде өндүрүштүк практикага барган окуучулардын тизмеси бар экен. Самат Жолдошев, Марат Асанов, Каныбек Турдубаев жана Айдар Сейитов. Жетекчиси Бакыт Токтосунов. Эрлан атын көрүп демин терең алды. Демек, кара сүрөттөгү 4 адам окуучу болгон. Бакыт аларды заводко алып барган. Аскар башын чайкады. Жок, кара сүрөттө Бакыт да бар, анда 5-адам кайда? Алар сүрөттү кайра карашты. Заводдун алдында Самат, Марат, Каныбек жана Бакыт турган. Айдар көрүнгөн эмес. Нурбек сүрөттү жарыкка жакындатты. Бул жерди карагыла. Алардын артындагы заводдун терезесинде адамдын күңүрт элеси көрүнүп турган. Ал камераны карап турган. Аскар чоңойтуп көрүү үчүн сүрөттү көзүнө жакындатты. Терезедеги адамдын көйнөгү мектеп формасына окшош эле. Бул Айдар, деди төлөгөн карыя арттан. Аскар ага бурулду. Кантип билдиңиз? Сүрөттү мурда көргөм. Кайдан? Өрт болгон түнү Бакыт мага көрсөткөн. Эмнеге Айдар алар менен сыртта турган эмес? Төлөгөн карыя эриндерин кысты. Анткени сүрөт тартылганда ал заводдун ичинде камалып турган. Эрлан чочуп кетти. Аны ким камаган? Карыя жооп берүүгө үлгүрбөй калды. Архивдин эшиги катуу жабылды. Нурбек чуркап барып тартты. Эшик сыртынан кулпуланган. Жарык дагы бир жолу өчтү. Караңгылыкта төлөгөн карыянын абаны оор дем алганы угулду. Андан соң бөлмөнүн бурчунан магнитофондун тасмасы айланган үн чыкты. Аскар фонаригин күйгүздү. Столдун үстүндө мурда жок болгон кичинекей кассеталык магнитофон турду. Муну ким койду? Деди Эрлан. Эч ким жооп берген жок. Магнитофон өзүнөн өзү иштеп кетти. Шуулдаган үндөн кийин эркек киши сүйлөдү. Бул жазууну ким угуп жатканын билбейм.
Бирок эгер сен Эрлан болсоң, Эрландын тизелери калчылдап кетти. Бул атамдын үнү, деди ал. Магнитофондогу үн уланды. Уулум, мен сени таштап кеткен эмесмин. Сени сактап калуу үчүн жоголууга аргасыз болдум. Эрлан магнитофонго жакындады. Ата! Заводдогу өрттө Айдар өлгөн эмес, бирок ошол түнү башка адам каза болгон. Биз анын ким экенин жашырдык. Тасманын үнү бузулуп, бир нече сөз түшүнүксүз болуп калды. Кара сүрөттөгү эң чоң сыры жүзү чийилген адамда эмес, сүрөттү тарткан адамда. Аскар Нурбекке карады. Буга чейин сүрөттү ким тартканы жөнүндө эч ким ойлогон эмес. Магнитофондогу Саматтын үнү акырын уланды. Сүрөттү тарткан адам азыр да силердин жаныңарда болушу мүмкүн. Ошол Самат фонарь төлөгөн карыянын колунан түштү. Бирок карыя босогодо жок болчу. Ал бөлмөнүн ичинде да көрүнбөдү. Төлөгөн карыя кайда кетти? Деди Нурбек. Алар архивди тегерете карашты. Текчелердин артында кичинекей жашыруун эшик ачылып турган. Аскар ал жака жарык түшүрдү. Караңгы өтмөктүн ичинде жаңы бут издери көрүнөт. Дубалга кызыл сыя менен «Эрлан, атаң тирүү. Бирок аны табышың үчүн бир өңөрдү курмандыкка чалууга туура келет» деп жазылыптыр. Магнитофондогу тасма айлануусун улантты. Акыркы сөздөр араң угулду. Эч кимге ишенбе, уулум. Айрыкча сүрөттө жок адамга. Тасма токтоду.